Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, акыркы убактарда кайра эле эски жолго түшүп алдык да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылат элем. Кичине абайлаш керек болуп атат командаңыздан. Светтин баасын кайрап келип атат, көбөйтүп. Бул коркунучтуу нерсе. Муну өткөнбүз. Башында айтпадыңар беле, мына могу тарифти эле көбөйтүп берип койсоңор, светти кайрап келбейбиз деп. Көбөйтпөйбүз деп. Эми кайра экинчи этабы келеби, анан үчүнчү этабы келеби. Мына элдерди кыдырып келдик, аябай мындай недовольство көп да. Бул билинбей жыйыла берет. Кичине мындай акырын эсибизге келбейли, урматтуу өкмөт. Жума сайын кредитти карап атабыз. Дагы кредит алыш керек, өнүгүш керек, алдыга жылыш керек. Жеңил кредиттер бар, 30 жылдык, 40 жылдык, 50 жылдык, это нормально. Кредит албай, мен кредит албай өкүм сүрөм деген бул өтө жаңылыштык, бирок жума сайын кредит келип атат. Кредитти жума сайын көбөйтүп атасыңар да, процентин 10% деген эмне деген ставка? Айыл чарбасына алып келген кредиттериңердин бирөөсү деле мындай аз элеси айылга жетпесе, калганы жеткен жок да. Айылдыктар сурап атпайбы, кана кредиттер деп атпайбы, дагы элечи. Муну биз жеткизе албай атабызбы же мына мисалы биздин андайды мындай частный банктар деле берет, урматтуу өкмөт. Мындай процент менен частный банктар деле берет. Биз Айыл банкты, Керемет банкты, РСК банкты кармап эмне кылабыз анда? Булар силер берген указание менен иштешет да. 3%тен деп берип аткандан кийин эмне өтө кыйын болуп баратса 1,5-1% мындай ылдыйлатыш керек да. Анда жоюп эле салбайлыбы мамлекеттик банктардын элге пайдасы жок болсо. Элдер айтып атат, качан биз алабыз, качан? Илгери бир акын айтты эле Казакстанда. Нурсултан, губернаторуң жеп атат, министриң жеп атат, акимиң жеп атат, мен качан жейм депчи. Эл айтып атат, кредиттер келип алатат, биз качан жейбиз дейт. Биз качан алабыз дейт. Ушуну токтотпойлубу кичине өкмөт? Минфин. Мындай бир конкретный программа, конкретный сел менен бербейлиби кредиттерди 30. Кээде өкмөт деген өзүнүн мындай ала турган прибыльдарынан отказ кылыш керек да эл үчүн. Карапайым элдин жашоосу оңолмоюнча биз деген моякта миллиардты чачсак да эчтеке болбойт, баары бир эскиге келет. Светтин баасын кымбаттатып атабыз. Айыл чарба кредиттери элге жетпей атат. Мына барып келдик. Да, Кудайга шүгүр, башка азайып калды. Мына мектеп сурабай калышты, бала бакча сурабай калышты, жолдор салынып атат. Бирок могу кредиттерди иретке салбайлы. Менин сунушум, бүгүнкү кредитти артка кайтара алууда министрдин позициясын билишибиз керек болот. Бакыт Эргешевич өзү келсин. Ушул кредит ага керекпи, кереги жокпу? Балыкчылык менен мына береки кийинкиси экен ал, мына азыркы могуреки экинчиси бизге керекпи, кереги жокпу айыл чарбасына? Канча бүт эле айыл чарбасына алып атабыз, бирок ошол элге жетпейт атпайбы? Мен дагы бир жолу айтайын. Банктардын бияка тиешеси жок. Өкмөт аларга берип атат, алар өзлөрүнүн немесин кошот, бирок алар өкмөттүн банкы да өкмөт айтыш керек да. Жок, сен 10% кылба, сен момча эле ал, аксакал айтканда өлүп кетпейсиң, оокатыңды кыласың, муну мунчасын бир жериңе тыгасыңбы дегенде эле да. Болбойт да мындай. Ошон үчүн урматтуу төрага бүгүнкү могу суроону алып коелу. Мына айтып атпайбы Минфин? Банк менен сүйлөшсөк дагы 1%, 2%га түшүшү мүмкүн деп. Демек булар эмне үчүн башынан сүйлөшүп келишпейт? Өтүнүч Минфин силерден суранычы. Өзүңөр башынан туура эмес сүйлөп алдыңар. Биз кармап алдык силерди. Азыр баргыла дагы эмки окууга чейин дагы 8-10%тен ылдый, 5-тен ылдый түшүрүп 3,5-4 кылып келгиле.